Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программабыз кайрадан эфирде болмокчу. Бизден алыстабаңыздар. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда эмгектенип келген Карамолдо Орозов атындагы Академиялык аспаптар оркестринин музыканты, кыякчы, Кыргыз Республикасынын даңк медалынын ээси Гүлнара Сыдыкбекова эжекебиз бизден куттуу студиябызда. Куш келипсиз эжеке, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач ирет элибиз менен амандашып, саламдашып алсаңыз. Саламатсыздарбы, менин күйөрмандарым? Амансыздарбы? Мен ушу 7 каналга сиздер менен өзүмдүн чыгармачылыгым жөнүндө бөлүшкөнү келдим. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Айта кеткендей, Гүлнара эжекебиз жакынкы ушул 22 майда филармонияда жандуу үн менен сахнада 40 жыл аттуу чоң концертин бергени жатат. Ар бириңиздерге өзүбүздүн эфирден пайдаланып айта кетмекчибиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушул эжекебиздин эмгегин баалап жандуу үн менен концертин койгону жатат. Албетте келип күбө болуп кетсеңиздер болот. Гүлнара эжеке, ушул биздин куттуу студиябызга келип, анан кийин өзүңүз жөнүндө дагы бир кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Ат башынын кызы болом, Нарын областынын. Ат башыда ошо 1974 жана 79 жылы Жумабек Шералиев атындагы музыкалык мектепти бүтүрүп, комуз бөлүмүндө бүтүрүп, андан кийин Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык училищеде окуп, андан кийин Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство институтун 88 жылы бүтүрдүм. Ушундай окуу жайларды бүтүрүп, биринчи ирет ушу Ат башыда мен музыкалык мектепте комуз бөлүмүндө окуганмын. Комуз бөлүмүндө окуп, ал жерден 79 жылы музыкалык мектеп училищеге келдим. Музыкалык училищеге келип, кыяк бөлүмүнө бөлүнүп калдым. Баягы манжаларым майда болгондуктан. Ошо Ат башыда музыкалык мектепте окуганын пайдасы тийип, ошо училищеде 2-курста окуп жүргөндө эле 1981 жылы Москвада болуп өткөн маданият күндөрүнүн 26 съезд КПССке барып, Атай Огонбаевдин Маш Потой күүсүн Кремлевский сарайда ойноп, биздин сыймыгыбыз Самара Токтакунова эжекебиз, Чалагыз Исабаев, Сардарбек Жумалиев жана көптөгөн биздин ошо чыгармачылык инсандар менен барып, 80 киши барып, ошо Атай Огонбаевдин Маш Потойун ойноп келгенбиз. Мен үчүн абдан чоң сыймык. Себеп дегенде, мен ошо чыгармачылыгым негизи ошо 10 жашыман эле башталып келе жатат. Жана Москвага мен 17 жашымда баргам. Мен абдан сыймыктанам. Андан кийин искусство институтун окуп, 88 жылы бүтүрүп, жолдошум менен баш кошуп 85 жылы, быйыл жолдошум менен түтүн булатканыбызга 40 жыл болду. 2 уул, 1 кыздын чоң ата энесибиз, неберелерибиздин чоң ата, чоң энеси жана таятет тайнелерибиз. Рахмат. Гүлнара эжеке, быйыл сиз үчүн өзгөчө жыл экен. Турмуш курганыңызга 40 жыл болуптур. Сахнада, чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө 40 жыл болуптур. Өзүңүздүн 60 жылдык юбилейиңиз экен. Быйыл, Кудай буйрса, 3 торкол-той деп койсок да болот экен, сизде. Анан сизди эч ким айтпайт, 60ка чыкты деп, аябай жап-жаш көрүнөсүз. Анан жаштыгыңыздын сыры эмнеде? Жаштыгым сырында ошо мен ошо 2011 жылы жана жаман оору менен сыркоолоп калып, мен өзүм ошо 75 килограмм болчумун. 75 килограммдан 45 килограммга түшүп, баягы дарыгерлердин айтуусу боюнча баягы жаман ооруга эт жебейм, дрожь менен жасалган нандарды жебейм, пирожный, конфет, таттууларды жебейм, кылдаттык менен тамактанам. Ошондуктан мен жаш көрүнөт болушум керек. Анын үстүнө биздин ат башыбыз тоолуу, абасы таза, жерибиз ушунчалык көктөнгөн, тоолуу аймакта төрөлгөнүм үчүн, ошон үчүн мен дагы жаш көрүнөт болушум керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Анан өзгөчө бул адамдын эрктүүлүгү дагы бул жашоодо чоң роль ойнойт да. Айтып атпайсызбы, ушул диетада жүрөм депчи. Анан азыркы заманда диета кылмаган адамдар дагы аз да. Анан ден соолукка байланыштуу деп атпайсызбы, ар дайым ушул ден соолуктуу болуңуз, ишиңизге ийгиликтер болсун.
Анан сиздин ушул Гүлнара Сыдыкбекова деп атыңызды чыгарган ырыңыз сүйүккүм элес деген ырыңыз менен тааныйбыз сизди. Анан ушул сүйүккүм элес деген ырга репертуарыңызда эмне болуп тандап калдыңыз эле ушуларды? Мен бул ырды ошо аябай 2011-жылдан бери онкологияда учеттомун. Эмдиге чейин эле анан катуу ооруп калып, өзүм дарыланып жүрүп, муңайып, ушундай бир капа болуп, өзүмдү бир жаман сезип турган кездерде жолдошум Арашан тобунда иштейт эле ошол кезде. Арашан тобунда иштеп эле ана ушу сүйүккүм элес үйдө фортепианобуз бар. Келип эле ойнойт. Анан мен алырды уккан эмесмин да. Анан мынтип угуп, анан бул кайсы ыр десем эле бизде сүйүккүм элес деген ырды бизде Арашанда кыздар ырдайт деп калды. Анан обону аябай жакшы го, сөзүн алып келип берчи дедим. Анан өзүм деле орус мектепте окугам, эмеде ошо Ат башыда. Анан ушу эң биринчи баягы элдин алдына алып чыккан ырым ушу сүйүккүм элес болду. Анан ошо баягы ырды жаттай баштадым, ырдап атып, ыйлап да жиберип аттым. Мен ушундай жакшы күндөрдө ырдасам экен деп ошондой бир тилек кылдым эле да. Ошо тилегим орундалып, ошо сүйүккүм элес менен мен жакшы жерлерде ырдап, жакшы жетишкендиктер болду. Элдин сүймөнчүлүгүнө, элдин оозуна алындым. Көп жерлерге барганда мен баягы өзүм музыкант болгондуктан уялчакмын да. Элдер өздөрү айтып калат, эжеси ушул ырды ырдайсыз деп суроо берип калышат. Анан мен ушинтип кепка кийип алсам деле таанып алдыңарбы деп элдерге ушинтип айтып калам. Сөзүңүз негизи орус класста окугандар наоборот уялчак болбойт го. Анан сиз орус класста окуган экенсиз. Анан уялчак дегениңизге мен ошол ырды айтайын дегеним, баягы өзүм чыгармачылык инсан болгондуктан баягы ырды мен элдин алдына жеткире аламбы деген чоң маселе болду да. Анан ырдап көрсөм аябай жакшы экен, ошондон запись кылып, баягы ооруп жүргөндө мен Корей улутундагы дарыгерге туш келип калдым да. Корей улутундагы дарыгерге туш келип калып, ал айтты: "Сиз позитивдик жашоону аркалап жашаңыз, сиздики операцияга барганга болбойт" дегенден анан ошо клип тарттырып, ошо ырдасамбы деп өзүм оюмда жолдошума айтсам, жолдошум колдоо көрсөтүп, анан ошондон эң биринчи менин кадам таштап ошо даңгыр жолго жеке чыгармачылыкка алып чыккан ошо ыр жактан сүйүккүм элес болду. Анан ушул жакынкы арада мынакей 22 майда Кудай буйрса отчеттук чоң деңгээлде концерт койгон жатасыз. Анан ушул ырыңыз ырдалабы? Буйрса ырдалат. Ушул ырыңыз менен баштасаңыз керек деп ойлоп атам. Бизде азыр филармонияда жалаң жандуу үн менен концерт болуп калган. Ошондуктан ким филармонияда концерт берсе, баягы жандуу үн. Менин концертимди ушу Карамолдо Орозов оркестр коштойт, ырчылар коштойт, жана ошондой эле кино, баягы биздин Кыргызстан 80 жылдыгына карата Саманчынын жолун чагылдыра атабыз, саундтрек кылып. Анан Титаникти чагылдыра атабыз, саундтрек кылып. Себеп дегенде баягы онкологияда мен да көп басым жасап, волонтерский жумуштарды көп кылам. Ошол жерде башка улуттагы инсандар конокко келишет. Ошондуктан Титаникти дагы баягы саундтрек кылып чагылдыралы деп чечтик. Ал жерде ошо квартет жандуу үн менен ойнолот. Биз жандуу үн менен ойноп атканда саундтрек лед экрандан кетип турат. Ошо дагы бир биздин кыргыз элибизге дагы өзүмдүн колуман келген баягы колуман кандай нерсе келет экен деп өзүмдү өзүм сынап ошондой концерт берсемби кичине жаңыраак болобу деп ойладым. Сиздин колуңуздан баардык нерсе келет. Анткени сиз күчтүү инсансыз. Сиздин ушул күчтүүлүгүңүз менен биз абдан жакшы көрөбүз сизди дегендей. Анан сиздин ушул Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде иштейсиз, кылгыякчылар бизде аз да. Анан эмне себептен сиз жеке чыгармачылыкка эмне түрткү болду? Сиз ошол бөлүнүп, ошо жеке чыгармачылыкты алып жүрүп атпайсызбы?
Мен жеке чыгармачылыкка ошо мен оркестр Карамолдо Орозов атындагы оркестрде эле иштеп келе жатканмын. Мен көптөгөн биздин кыргыз эли сыймыктанган жакшы мыкты дирижерлор менен иштешип келдим. Асанкан Жумакматов агай, Төлөгөн Томотоев агай, Сагынбек Акматалиев, Бакыт Тилегенов жана ушундай көптөгөн дирижерлор менен мен эмгектенгениме абдан сыймыктанам. Азыркы тапта биздин көркөм жетекчибиз жана башкы дирижерибиз Асылбек Насирдин Теген ошо концертте дагы бүт жандуу үн менен концертте ырчылар менен коштолот. Бул чыгармачылыкка жеке келгеним себеби ошо 11-жылдан бери ооруп калып, жеке чыгармачылыгыма ошо Корей улутундагы дарыгерим айтып калды: "Гуля, сенин диагнозуң өтө оор, сен муну унутушуң керек, ичиңен бардык абиданы чыгарышың керек, ичиңдеги букту чыгарышың керек. Сен барып жана береза ак кайыңды кучактап ыйла" дейт, же болбосо тоого чыгып кыйкыр дейт да. Ана мен айттым: "Ой, кандай мен Афанасий Владимирович, мен кантип мен ыйлайм, кантип мен кыйкырам" деп күлдүм, чындап элечи. Мен баягы түшүнбөстүк кылып күлдүм да. Десем: "Жок, сен ичиңдеги букту чыгарышың керек" деди. Анан кайра айтты: "Сен деген музыкантсың да, сен ырдап ошо ичиңдеги букту ошо ыр менен чыгар" деди да. Мына клиптер болуп атат, азыр клипке тартылып умтул деп ошо Корей улутундагы дарыгерим мени жеке чыгармачылыгыма даңгыр жолго салган ошо менин дарыгерим болду. Анан ушул сиздин ошо жеке концертиңизде берген жатпайсызбы жакынкы арада? Анан ошол жеке концертиңизде түшкөн каражаттарды ошол өзүңүздүн дарыланууга жумшайм деп айткан экенсиз да. Анан ошол дарылануу Кыргызстанда эле өтөбү же ошол өзүңүз айтып аткан ошол Кореяга барасызбы? Мен бул жерде кичине кыштата сыркоолоп чыктым. Анан өзүмчө ойлондум. Мен эми балдарыбыз өз оокаттарын өздөрү кылып атат. Жолдошум экөөбүз эми баягы эмгектенип келе жатабыз. Өкмөттүн ишинде эмгектенебиз. Анан өзүмчө ойлодум. Мен карап отурсам быйыл иштегениме, эмгектенгениме 40 жыл болуптур. Бир концерт берип өзүмдүн күчүмдү сынасамбы деген ой менен ушу сахнада 40 жыл деген тема коюлуп, анан мындан түшкөн каражатты ошо жайындасы өзүм чет жакка барып дарыланып, жана ошондой эле ошо өпкө жагым, боор жактарды текшертип аппараттарга түшүш керек болду. Анан муну колумдун шишиги өзү лимфодема деген оору, бул оорунун мыкты дарыгерлери Кыргызстанда азырынча жок. Мен 2023-жылы, 2024-жылы Россиядан, Санкт-Петербургдан, Барселонадан чакырып онкологиянын 6 корпусундагы конференционный залга мен өзүм конференцияны өзүм уюштуруп, биздин онкологияда жабыркаган бейтаптарга, колу шишиген, буту шишиген бейтаптарга бекер конференция өткөрүп, бекер консультация алып, анан дарыланууга шарт түзүп бердим. Себеп дегенде мен буну башыман аябай өткөрдүм. 2022-жылы Казан шаарына барып, ушу дарыланганда дагы колум туура эмес дарыланып калып, көп кыйынчылыктарды көрдүм. Анан бизде онкологияда өзүңүздөр билгендей, баары тең химия алып, кыйналып турган аялдар, инсандар, ушу ооруган бейтаптар, анан алардын баары тең эле ушу колдору, буттары шишигендер чет жакка бара алышпайт. Бара албагандыктан ошо мен өзүм ошо аракет кылып башыман өткөн кыйынчылыктарды ошо эжелер башынан өткөрбөсүн деп мен ошолорду уюштуруп жүрөм, как волонтер сыяктуу. Бирок мен бул жерде деле акча алып же бир бейтаптардан тыйын албайм эч качан. Ошо только кылган кыргыз элибиз үчүн гана болгон жардамым. Себеп дегенде операциядан кийин буту колу шишигендер билбейт бул эмне деген оору, каяка барып көрүнүш керек, каяка барып дарыланыш керек, эмне кылыш керек деп биздин даже көбүнчө башка тармакта иштеген врачтар дагы биле албайт да. Ошон үчүн бул лимфодема деген оору өтө татаал оору. Бул айыкпас оору. Бул жөн эле баягы поддерживать этип 6 айда бир көрүнүп туруп, 6 айда перчатки азыр чечип койдум. Перчатки рукавниктерди 6 айда бир алмаштырып туруш керек. Буну болсо, муну алыш үчүн колдордун баарын размерлерин алып, дарыланып, размерин алып туруп Германияга жөнөтүп, Германиядан анан алып келинет. Бул өтө кымбат, бир 50-60 миңдин ары бериси болот. Гүлнара эжеке, ошол чет мамлекеттен дарыланып атам деп атпайсызбы? Ошол каражаттарды
кимден алып атасыз же мамлекет жардам берип атабы? Мен буга чейин ушу 20-жылы операция болуп, биздин мен врачым, ректор медакадемия Кудайбергенова Индира Орозбаевна, эң мыкты профессор, онколог, мамолог. Мен абдан урматтайм. Мен ошо эженин артынан ушундай ушу 4-стадия менен ушу күнгө келип жашап келе жатам деп айта алам. Каражатты болсо операция болгон учурларда мен күйөрмандарым, туугандарым, жердештерим, тең туштарым жана көптөгөн менин күйөрмандарым жардам берди 20-жылы операция учурунда. Андан кийин ошо бул перчатки, рукавниктерди мен үй бүлөм, жолдошум, кызым, балдарын каржылап келе жатышат. Эч жактан деле жардам алган жокмун. Эч жактан, өкмөт жактан дагы алган жокмун. Ошо жалаң эле өзүм үй бүлөм каржылап келе жатат. Чоң рахмат. Мынакей ошол өтө күчтүү инсандарга берилет эмеспи? Баягы сыноо деп коет го. Анан сиз өтө күчтүү инсансыз. Ушул орууну сиз ушу күлүп жайнап, ушу чыгармачылык менен жеңип келатасыз деп ишеничтүү айта алабыз. Андыктан ушул сизден бир жагымдуу чыгарма болсун, Мен ушу Жумабедин Шералиев атабыздын күүлөрүн ойноп, жакшы ийгиликтерге жеттиштим деп айта алам. Биздин атабыздын канча деген оонду күүлөрү, ырлары бар. Аны ошондон мен ушу түшүмдө деген ырды аранжировка шөкөттөп, жасап, клиптер тартылып, чоң иш-чараларда ойноп, жакшы ийгиликтерге жетип келатам. Анда эмесе Жумабедин Шералиевдин түшүмдө деген чыгармасын сиздерге назарыңыздарга тартып берейин.
рахмат. Бар болуңуз эжеке, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Анан ушул концертке даярдыктарды качан болсок да ушу күнү түнү талыкпай иштеп атканыңызды көрүп атабыз. Анан ушу билеттерди өздөрү келип сурап алган инсандар болуп атабы? Кандай кылып билеттерди кандай кылып өтүп атат, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Билеттер жөнүндө айтсам, билет өтө татаал экен. Мен 2016 жылы чыгармачылыгыма 30 жылдык жеке концертимди бергем. Ал кезде Cinemark Production Арсен Мендебаев өткөрүп берген. Бардыгын өзү тартып, өзү билеттерди жасап, өзү баарын жасап, мен эчтеке билген эмесмин. Ал концертти берерде дагы ооруп калып, 3 күн калганда туруп барып концерт бергем да, эчтеке билген эмесмин. Анан мында бүт баарын өзүм таратып, өзүм берип атам. Өтө кыйын экен билет маселеси. Себеп дегенде, мен концерттин алдында көп жакшы концерттер болду. Филармонияда күнүгө концерт болду. Мирбек Атабековдуку, менин алдымда Токтобек Асаналиев, Арзбек Бедияров, Айбек Карымов. Ушундай жакшы жандуу үн менен концерттер болуп жатат. Мен ошо чоң ырчылардын арасында мен туш келип калыптырмын. Бирок Кудайыма шүгүр, элим бар экен, журтум бар экен, тууган урук, тең туш деген бар экен. Алалы деп алып, өздөрүнүн көмөктөрүн көрсөтүп атышат. Мен учурдан пайдаланып, бардык менин күйөрмандарыма ыраазычылык билдирип кетер элем. Анан кээ бирки жерлерде болуп атты. 200 билетти ушу аттарын атабай эле коеюн, чоң бир аябай эле бир чоң ишканага алып барсам, ушу бир март айында алып баргам. Март айында алып барсам, ушу апрелдин аягында эртең 1-майдан баштап 10-на чейин эже иштебейбиз, келип алып кетиңиз деп ушинтип кайтарып бергенде аябай капа болуп келдим. Анан бүгүнкү күндө дагы ошо бир жооп күтүп отурам. Дагы бир ушундай чоң бир ишканага дагы берсем, 100 билет берсем, ал дагы эже алып кетиңиз деди. Анан мен ойлодум, мейли алып кетейин, эл бар, журт бар. Мен күйөрмандарым бар, болушунча болот. Мен элиме ыраазымын. Кандай күн болгондо дагы концертимди өзүм отчеттук концертимди жакшы элдин алдына уят болбой беришим керек. Анан билет дагы Кудайдын буйруганча өткөнчө өтөр. Бардык нерсе буйруктан деп койдуңуз да. Ошо тилей берерлик эми ушул Кудайым буйруса анчлык менен өтөт деп сиздин концертиңиз. Анан ушул 40 жыл айтканга оңой да. 40 жыл деп, анан ошо чыгармачылыкта 40 жыл ичинде кандай бир кызыктуу окуялар болду? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бизде кызыктуу окуялар абдан көп болот, себеби биздин коллектив абдан чоң. Мен ошо Карамолдо Орозов оркестрына келип, улуу инсан эже агайлар менен иштешкениме абдан сыймыктанамын. Мен ошо эжелерден үлгү алдым, ошолордон үйрөндүм, кандай басыш керек, сценада өзүңдү кандай алып жүрүш керек, кандай боёнуш керек. Себеби биз бала чагыбызда эле келдик да, институтта окуп жүргөндө, ал кезде боёнбойт элек. Анан ал кезде баягы кара карандаш менен эле голубой тен бар эле да, башка тенди билбейбиз да. Анан баягы биябызды кара кылып, анан үстүлөрүбүздү көк кылып боёп алабыз. Жашпыз да, кызыкпыз. Анан баягы көрүүчүлөргө боёнушубуз керек. Ошентип боёнуп, бир кызык болду да бизге биринчи жолу боёнуп чыгыш. Ошентип мен Карамолдо Орозов оркестрине келип, көп жакшы эжелерден жакшы үлгүлөрдү алып, нота алганды үйрөндүм, кандай отуруш керек, кандай басыш керек, элге кандай мамиле жасаш керек. Ошолардын баарын жакшы жактарды үйрөнүп, мен келечекте жакшы инсандар менен болуп, гостиницаларда чогуу жатып жүрдүм. Ушундай көп үлгүлөрдү алып, мен эжелериме, агайларыма терең ыраазычылык билдирип кетем өзүм коллективиме. Биздин коллективде азыркы бүгүнкү тапта 65 адам. Бизде бүт жаңылануу, жаштар келип атат. Себеби баягы көрүүчүлөргө дагы жаш муундар абдан жакшы көрүнөт да, сулуу көрүнөт. Коюп турса, жандуу үн менен биз дагы ошо оркестр менен жакшы концерттерди берип атабыз. Концерттерибиз анчлык менен өтүп атат азыркы бүгүнкү күндө. Кудайым буйруса, бизде баягы концерт бергенде залды карайбыз да, эл көп болсо, өзүбүздү мындай жакшы сезип, эл көп экен деп. Негизи эле концерттерибиз азыркы тапта анчлык менен өтүп атат, себеби жаңы ырчылар, жаңы муун, жаңы талапка байланыштуу жаңы чыгармалар жаңырып атат. Өзгөчө элибиз дагы ушул
музыкага суузап турган кези да азыр. Анан сизге дагы ушу үмүттөнөбүз. Аншылат менен өтөт деп, Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Убакыт учкан куш экен. Эми сизге бир эркин микрофон берелик. Ырдырдап коеюн, кошсоңор, кошосоңор, кобошоңор, соңосуңор. Ал өзүңөр немеңер. Мен айтайын, Надырбек Алымбеков агайым. Анда сиз мен бир ыр менен жыйынтыктайын деп туруп, ошо ырыңызды ырдап коюңуз, Анан кийин авторлорун айтайынбы? Сөзсүз. Мен азыр сиздерге ошо Надырбек Алымбеков атабыздын сөзүнө жазылган өмүрлүк жарма деген ырды ырдап берейин. Ону өзүм сиңдим Жазгүл Жумаканованыкы өмүрлүк жарма. Чоң рахмат, эжеке, чыгармачылык ийгилик бар болуңуз. Ушу биздин куттуу студиябызга алтындай убактыңызды коротуп келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Сизге чын ден соолук кааламакчыбыз. Ар дайым эле ошо жаркырап чыгармачылыкта ушул кыргыз элисин жүзү болуп жүрө бериңиз. Мына биздин куттуу студиябызда Карамолдо Орозов атындагы элдик аспаптар оркестринин музыканты жана Кыргыз Республикабыздын даңк медалынын ээси Гүлнара Сыдыкбекова эжекебиз болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.